Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Кыргыз каналында жаңы мастер-класс чыгып атат. Бул мастер-класс ушул пано. Мен бүгүн жүн менен кантип иштеш керек, кийизди кантип кылыш керек, панону кантип киргизиш керек, кандай материалдарды, эмне менен колдондум, бүт ошону көргөзүп, сүрөтүн кантип тарттым, кандай жүндү кандай салдым, маргеланский шелкту кандай салдым, ошонун баарын сиздерге түшүндүрүп берем. Урматтуу айымдар, кызык болсо, ушул мастер-классты баштан аягына чейин көрүп коюңуздар. Анткени мен бүт сүрөт тартканынан, жүндү кантип салганынан, кантип иштеткенин, уксусту кандай колдонгонуна чейин бүт сиздерге түшүндүрүп, ушул мастер-класста кенен, аябай кенен маалымат беремин. Урматтуу айымдар, жакса, ушул каналга жазылыңыздар, башкаларга да тартуулап, мен менен бирге болуңуздар. Урматтуу айымдар, негизи пано ошо эмеден башталат да, өзүнүн основасынан. Бул жанагы кээ бирөөлөр Кытайдын жанагы кийисин алып турган үстүнө фальцевать этет го. Мен Кытайдын кийисин албайм, мен өзүм жасаймын. Эми жүндү абдан жука саламын. Мынакей көрсөңүздөр болот, калыңдыгы мынакей. Анан бир сыйра үстүнө баягы жүндөрдү салып, тегиз жашынакай алып туруп, анан кийин үстүнө маргеланский шелкту төшөйм дагы, анан баары деген бир сыйра эметип аламын. Шлиф машина менен бүт тегиздеп алам. Тегиздеп, эметип, анан эми бул азыр ным болуп туруп, бирок мен мунун үстүнө азыр сүрөт салам, панонун основасын. Эң башында кийиздин өзүнүн художниктер айткандай ак кагазды дайындап алабыз дагы. Анан мен 40 жип менен мынтип бөлүп квадрат кылып бөлүп алдым. Анткени мисалы сүрөтү тегиз ортодо болуш керек. Райоңдуу жипти атайлап жасадым, же болбосо ак жип менен эле жасаш керек. Анан жиптерди алып саласыздар, булар негизи кирбейт кийизге. 40 жипти акырын, анан кийин сүрөтүн эметип бүткөндөн кийин суруп алып койсо болот да. Урматтуу айымдар, ак кийиздин үстүнө, дайындап койгон ак кийиздин үстүнө сүрөт тартабыз. Моундай карандаш бар, акварельный детский карандаш. Бул сүрөт тартканга аябай ылайыктуу да. Бул болсо ным. Жүнүбүз, кийизибиз, чала бышкан кийизибиз, бул ным. Суу эмес, былчылдаган суу эмес, ным. Мен бир сыйра муну баягы шлиф машина менен киргизип, полотнону дайындап, баягы кырларын кыркып, бүт дайындап койдум. Эми сүрөт тартабыз. Сүрөттү бунун үстүнө эмне менен сүрөт тартабыз? Моундай карандаш менен. Мен сиздерге азыр көргөзүп берейин, мына, көрдүңүздөрбү, мына. Тартылат. Анан моундай ным, самындалган ным, ушундай чүпүрөк менен, мен эми бул сеточка, ушинтип сүрүп, эми баягы сүрөт тартып атканда акырын минтип жанагы ластиктей кылып, теркадай кылып акырын кичине балдар кандай сүрөт тартат? Сүргүч менен сүрүп салат го. Вот ошондой кылып эле сүрүп баардын кереги жок нерселерин баарын сүрүп салсаңыздар болот. Эми мен эмне кылам? Мен эми жүн менен сүрөт тартам. Фальцевать этем, жүндү бияка салам, кайра эми бул этап менен сиздерге көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, жанагы карандаш менен тартканымдын баары деген азыр жүн менен төшөдүм, сүрөт тарттым да жүн менен. Ийне менен астына губка салып ийне менен да эметтим. Жүндөр азыр еще жуул элек. Вискозаны төшөдүм. Бирок вискоза азыр эмени сүрөтүн берет да. Мындай кандай десем, ачык сүрөт өң бербейт. Өңдөр азыр бирке бозоруп. Эми айымдар, мынакей мен сүрөтүн бүтүрдүм. Бүт машинка менен бир сыра эметтим, анан трубага дагы айландырып бүт эми бул сүрөтүн киргизгенге аракет кылып атам да. Бул ала кийиздин эле эмеси, кандай десем, ала кийиздей эле да. Анан эми муну кийизди кандай киргизсек, ошондой эле ушул панолорду ушинтип киргизебиз. Болгону мен бүт фальцевать этип, ийне менен бүт сүрөттөрүн эметип, эми бирде эмне калды? Мен азыр ызык суу менен аябай муну жуам.
ызык суу үстүнө куюп дагы баягы труба менен муну дагы киргизем. Андан кийин основной мына жерине сүрөт берем, фон берем. Жаңгактын кабыгы менен анардын кабыгы менен азыр ошол краска менен бул жагында фон берем да, бияна бирке мындай анардын кабыгы саргыч болот, андай жылтырап же кылып. А бул жагына мен баягы жаңгактын кабыгын эметип анан мындай күрөң фон бергенге аракет кылам да. Анан бунун баардыгы жана чарба жүн ар кандай өңдөр менен ушундай эме берет. Анан жакшы кирбей калды. Атайлап мен ушинтип ине менен фальцевать эткем. Түп жагы кирди, а монтип эми жүндөрү чыгып, кургагындан дагы бул эметилет да, кирбей калгандар бери чыгат. Азырынча мен ошо баягы самындап ушинтип сүрүп баардыгын дагы ызык суу менен чылап жууп эметем да, анан аягында дагы баягы эмесин основной сүрөтүн фонун краска кылганда дагы түшүндүрүп берем. Урматтуу айымдар, пано бүттү, эми кургатыш керек. Бул жагын мен анардын кабыгы менен боёдум. Маргеланский шелк деги эле эме жылтырап анардын өңүн алат. Жүн албайт, андай тим эле эме кирбейт да. Бул болсо жаңгактын кабыгы. Ошондо мен мындайынан экиге бөлдүм. Биягын жаңгактын кабыгын фон бердим, а бул жака анардын кабыгын. Ошо маргеланский шелкту төшөсөңүздөр, маргеланский шелк любой красканы алат да, и эмесин сиздерге натуральныйсын берет. Эми мен муну кургатам, эжекелер, и болду, дайын болот. Биз менен бирге болуңуздар. Ине менен, андан кийин баягы аппликация кылгыла, ине менен тарткыла, ушундай панолорду, сүрөттөрдү эметип бериңиздер. Коркпой эле, жасаганы оп-оңой эле. Астына мочалка салып эле ине менен фальцевать этип пано жасаңыздар.